Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 25 август. Жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. $5 миллион сомдон күрөө төккөн 16 партия белгилүү болду. Шайлоодо эл баарына каршы добуш берсе эмне болот? Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын комада экени айтылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар боюнча кененирээк маалымат. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн күрөө төккөн 16 партиянын тизмеси жарыяланды. Эске салсак, буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин 17 партия тапшырган. Анын ичинен бирөө 5 миллион сомдук шайлоо күрөсүн төлөгөнү тууралуу документи жок болуп чыккан. Натыйжада 16 партия тиешелүү талаптарды так аткарган. Алар Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Бирбол, Республика, Замандаш, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. Ата Мекен, Мекенчил, Чоңгазат, Мекен ынтымагы, Кыргызстан, Социал-демократтар, Реформа, Иман Нуру, Ордо жана Бүтүн Кыргызстан партиялары. Борбордук шайлоо комиссиясынын партияларды каттоосуна документтерди кечиктирип тапшырганы айтылып жаткан Кыргызстан партиясы бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Жыйында аталган партиянын лидери Канат Исаев Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына активисттер тарабынан басым болгонун айтты. Исаевдин айтымында Борбордук шайлоо комиссиясынын партиялардын документ тапшырууга келген убактысын каттаган журналын текшерүүгө эч кайсы партиянын укугу жок. Ошондой эле Исаев каттоо журналындагы 18:00 деп жазылган убакытты 17:59 деп ким өзгөрткөнүн же оңдоо киргизгенин билбей турганын кошумчалады. Партия лидеринин пикиринде Кыргызстан партиясы шайлоодон четтеп калбашы керек. Себеби партиянын 100 миңдеген шайлоочулары бар. Ушундай фаворит, артында 100 миңдеген шайлоочусу бар партияны четтетүү чекилик болот деп кошумчалады Канат Исаев. Эскерте кетсек, кечээ 24 августта парламенттик шайлоого катыша турган партиялар партиялык тизмелерде Борбордук шайлоо комиссиясына саат 18:00 чейин тапшыруусу айтылган. Ал эми бир канча активисттер жана башка партиянын өкүлдөрү Кыргызстан партиясы белгиленген убакыттан кеч келгенине карабай, Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузуп, алардын документтерин кабыл алды деген кине коюуда. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени бүгүн карап бир жыйынтыкка келери күтүлүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасындагы ВИЧ-СПИД жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгону 24 августта расмий кабарланды. Документке ылайык, ооруканада бул вирусту жугузуп алганын далилденген документи бар. 18 жаштан өткөн жарандарга жана балакатка жете элек балдардын ата-энелерине бир жолку кенемте берилет. Бир жолку акчалай кенемтенин өлчөмү 100 000 сомдон кем болбошу керек. Мыйзам 2022 жылдын 1 мартынан тартып күчүнө кирет. Расмий маалыматтарга ылайык 2005-2018 жылдары Кыргызстанда ВИЧ илдети бар 632 бала аныкталган. Алардын 382-сине илдет ооруканада дарыгерлердин шалаакалыгы менен жуккан. Ушул күнгө чейин 50-гө жакын бала көз жумду. Жогорку кеңештин шайлоосунда баарына каршы графасы 1-орунду алып калса, эл өкүлдөрүн шайлоо кайрадан өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда жазылган. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда бул боюнча суроо салгандар бар. Мыйзам боюнча баарына каршы добушу эң көп берилсе, шайлоо өткөн жок деп саналары белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо быйыл 4 октябрда болот. Кыргызстанда өткөн сутканын аралыгында коронавирустан 310 киши айыгып чыкса, дагы 119 адам ооруну жуктуруп алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандар 43 245-ке жетти. Тагыраак айтканда, Бишкекте 15, Ош шаарында 8, Ош облусунда 15, Баткенде 19, Жалал Абадта 39, Нарын аймагында 3, Талас жергесинде 4, Чүй өрөөнүндө 4, ал эми Ысык көл облусунда 12 учур катталды.
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаев, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат бөлүмү билдирди. Тиешелүү буйруктарга өкмөт башчы Кубатбек Боронов кол койду. Азырынча алардын ордуна ким келери белгисиз. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кызматтан четтетилген жетекчиси Мелис Турганбаев Замандаш партиясы менен шайлоого барса, Улукбек Кочкоров парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен аттанган. Ал эми Аида Исмаилова эмне себептен арыз жазганы белгисиз. Мамлекеттик салык кызматы транспорт, кыймылсыз мүлк жана жер салыктарын төлөөнүн бир нече жолдорун сунуштады. Анда салык органына барбай эле онлайн ыкмаларды колдонуу менен төлөсө болору айтылат. Алар төлөм жана пост терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг, төлөм карталары же башка перифериялык түзүлүштөр. Мындан сырткары бардык банктардын кассаларынан жана почта бөлүмдөрүнөн кабыл алынат. Салык төлөө учурда тиешелүү реквизиттерди терүү зарыл. Транспорт салыгы үчүн автоунаа катталган район же шаар, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери, транспорттун мамлекеттик номери жана салыктын суммасы жазылат. Турак жай жана жер салыгы үчүн мүлк жайгашкан район, шаар же аймак, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери жана салыктын суммасы көрсөтүлөт. Эскерте кетсек, ушул жылдын 1-сентябрына чейин транспорт салыгын, 2-сентябрга чейин турак жай, баттер жана жер салыгын төлөө керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын 3 кызматкери далил буюмдардын уурдалышы үчүн шектүү катары кармалганын маалымдады. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, июль айында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын өкүлдөрү сотко чейинки териштирүүгө алынган ишке байланыштуу баңгизат жана алтынды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу шектүүнү кармашкан. УКМКнын маалыматына ылайык, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тинтүү учурунда табылган 3 килограммдан ашык алтынды уурдап алышкан. Учурда бул факт жазык кодексинин 320 жана 200 беренеси менен сотко чейинки териштирүүгө алынды. Республикалык партия Дональд Трамптын талапкерлигин экинчи президенттик мөөнөткө расмий түрдө көрсөттү. Добуш берүү түз эфирде өткөнүн РИА Новости жазды. Мамлекет башчы талапкерлигин көрсөтүү үчүн зарыл болгон 1276 делегаттын добушун чогулта алган. Бул процедура формалдуу болуп саналат. Анткени Трамп буга чейин олуттуу атаандаштык жок кезде партиянын ички шайлоолорунун бардыгын жеңип чыгып, курултайда 2 400 000 добушка ээ болгон. Ага бир эле добуш жетпей калган деп айтылат маалыматта. Анын атаандашы демократ Джо Байден болмокчу. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын учурда комада. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка ылайык, түштүк кореялык дипломат Чанг Сон Мин Ким Чен Ын комада экенин, ал эми карындашы анын ордун алууга даярданып жатканын билдирген. Анын айтымына караганда, Корея элдик демократиялык республикасы Ким Чен Ындын саламаттыгы тууралуу маалыматты жашырып жатат. Менимче ал азыр комада, деген Чанг Сон Мин. Буга чейин Ким Чен Ын карындашы Ким Йо Джонду республиканын жетекчилигиндеги экинчи адам кылып дайындаган. Ушуну менен жаңылыктардын түшкү топтому аягына чыкты. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.